Теманы улай Кезек эми 11 каналынын редакторлук серебинде кийинки жылы өтө турган президенттик шайлоого даярдык эми эле башталды. Буга чейин президенттикке баруу ниетин саналуу гана адамдар билдирди, бирок ошентсе да саясий чөйрөдө президенттик шайлоого ким барары тууралуу божомолдор бериле баштады. Учурда Атамбаев президенттик өз мураскорун калтырабы, калтырса ал ким болот суроосу да кызык болуп турат. 2017-жылы өтө турган президенттикке шайлоолор тууралуу баяндамачыбыз Элеонора Сагындык кызы токтолот. Ооба, Кыргызстанда кийинки 2017-жылы өтө турган президенттик шайлоого расмий түрдө старт берилбесе дагы даярдыктар башталды деп айтсак болот. Бул жерде белгилей кетчү эң башкы нерсе, учурда президент Алмазбек Атамбаев ушул буга чейин мен экинчи жолу мөөнөткө президенттикке барбайм деп сөз бергени бар. Мындан тышкары 2015-жылы президент ушул кийинки жылы өтө турган президенттикке барбайт, андан тышкары премьер-министрликке жана жогорку кеңештин төрагалыгына дагы өзүнө орун камдабайм деп айтканы бар. Ушул кийинки жылы президент ким болот деген суроо Кыргызстандагы айрым массалык маалымат каражаттары тарабынан ушул жылдын башында эле көтөрүлгөн жана бул боюнча эксперттер дагы өз ойлорун ортого салганга үлгүрүшкөн. Президентке ким татыктуу деген суроомжолоого катышкан эксперттер ушул 10 чакты негизги талапкерлердин ысымдарын атап өткөн. Аларды мен дагы тизмектеп кете турган болсом, бул эң биринчи эле топ башында мурунку өкмөт башчы Темир Сариев аталат. Андан тышкары учурда парламентте Республика Ата журт фракциясын жетектеп турган Өмүрбек Бабанов, ошондой эле парламенттеги Кыргызстан жана Өнүгүү прогресс фракцияларынын жетекчилери Канатбек Исаев, Бакыт Төрөбаевдардын ысымдары байма-бай айтылууда. Ошондой эле президенттикке татыктуу деп эксперттер көргөндөрдүн арасында биринчи вице-премьер-министр Алык Карашев бар. Мындан тышкары аялдардан мурунку баш прокурор Аида Салянованын ысымы дагы аталып жүрөт. Ошондой эле ушул 2015-жылы өткөн парламенттик шайлоодо жеңилүүгө учураган саясатчылардын бири Адахан Мадумаровдун дагы ушул президенттикке өз талапкерлигин коет деген пикирлер бар. Ал эми ушул эксперттер тууралуу өзүнчө деталдуу түрдө токтоло кете турган болсом, ушул саясат талдоочу Медет Төлөгенов ушул жогоруда мен атын атап кеткен талапкерлердин ичинен эки негизги атаандаш чыгат жана ал атаандаштар бул Өмүрбек Бабанов жана Темир Сариев деп көрүп жатат. Себеп дегенде Төлөгеновдун пикиринде ушул эки адамда амбициядан тышкары мүмкүнчүлүктөр дагы кенен, финансылык ресурстары ушул саясий кампаниясынын сапаттуу түрдө өткөрүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Дагы башка пикирлер тууралуу токтоло кете турган болсом, ушул Игорь Шестаков аттуу саясат талдоочу, ал дагы ушул эки адамга токтолот, бирок ушул эки адамдын ичинен ал эксперт Өмүрбек Бабановду өзүнчө бөлүп көрсөтүүдө. Эмнеге дегенде ушул кийинки президенттик шайлоодо дагы кайсы лидер башка бир саясий уюм менен, башка бир саясий лидерлер менен чогуу биригишип, бир мунасабага келип чогуу бара алса, ошол киши жеңишке жетишет деген оюн айтып атат. Эске салсак, былтыр ушул Республика партиясы Камчыбек Ташиевдин Ата журт партиясы менен биригип ушул парламентте жеңишке жетише алды. Мындан улам Шестаковдун пикиринде Бабановдун бул жаатта тажрыйбасы кенен жана анын утушка чыгат, жеңет дегенге мүмкүнчүлүктөрү кенен. Бирок ошентсе дагы мындан башка саясат талдоочулардан пикирлер, жоромолдор бар. Айталык эксперт Марс Сариевдин пикиринде бийлик сөз түрдө ушул президенттикке өзүнүн даярдап койгон мураскору бар жана ал мураскор, ал талапкер тууралуу акыр аягына чейин айтылбайт. Себеп дегенде көзүрдү ачып коюу аларга пайда алып келбейт деп айтып жатат. Мындан тышкары Сариевдин пикиринде Кыргызстанда саясий айдыңда өзгөрүүлөр абдан бат-баттан тез-тезден өзгөрүлүп турат. Андыктан алдын ала тигил же бул талапкерге баягы орусча айтканда ставка коюу же болбосо ишеним артуу дагы туура эмес деген оюн айтууда. Ошондой эле ушул президентке жарай турган талапкерлердин арасында ошол киши СДПК партиясындагы көзүр саясатчылардын бири Иса Өмүркулов дагы татыктуу деген оюн айтууда. Эсиңиздерге салсам, Иса Өмүркулов учурунда ушул 4-чү чакырылыштагы парламенттин депутаты болгон, андан кийин Бишкек шаарынын мэр катары дагы жетектеп турган. Кыскача айтканда, ушул талапкерлер боюнча бүгүнкү күнгө божомолдор мына ушундай. Кыргызстанда референдум өткөрүп баш мыйзамга өзгөртүү киргизип, мөөнөтүнө мурда тез арада шайлоо өткөзүп салуу тууралуу бийликтин ойлору бар экени да айтылып жүрөт. Бул боюнча пикирлерге кененирээк токтоло кетсеңер.
6 чакырылыштагы парламенттин депутаттары каникулга чыгаар алдын бир топ мыйзам долбоорун кабыл алганга үлгүрүштү. Ушул алардын бири референдум тууралуу мыйзам. Бул мыйзамды жогорку кеңеште 4 депутат сунуштады. Ал депутаттардын ысымдарын айта кетсем, бул Ата мекен фракциясынан Өмүрбек Текебаев жана Алмамбет Шыкмаматов, ошондой эле Бакыт Төрөбаев менен Тынчтык Шайназаровдор. Бул ушул референдум тууралуу мыйзамды сунуштап жаткан авторлор, депутаттар бул жерде ушул мыйзамды конституцияга тууралоо гана максаты жатат деген менен айрым эксперттер, айрым депутаттар аны ушул келе жаткан президенттик шайлоого байланыштырган болчу. Бирок бул депутаттар азыркыга чейин ушул мындай ойлорду, версияларды четке кагууда. Жана айта кетүүчү нерсе, ушул парламентте бул мыйзам долбоору боюнча соңку акыркы чечим кабыл алды дегенге болбойт. Бул биринчи окууда гана жактырылды. Эми ушул күзүндө депутаттар чогулганда ал дагы бир эмес экинчи окуудан жана үчүнчү окуудан өтүп, анан күчүнө президент тарабынан кол коюлгандан кийин гана күчүнө кирет.